Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушул кечээ Пригородный айылында мал баккан чоң сарай күйүп кетти. Мында ушул болжолдуу түрдө 450 бука кармалып турган, анын 223-ü өрттөнүп кетти. Ал эми бул жакта мына чөптөр дагы канча болжолдуу түрү менен 50-40 миң түп өрттөнүп кетиптир. Өлгөн букалар мындай колбасный цехке кетет деп сомнение болбогула, жери касылып көмүлүп атат. Кимдер ташып атат экен? Муну ошо КАМАЗ менен погрузчик менен жүктөп кетип, уже жери касып, баарын көмүп атышат. Кайсы тарапка көмүп атат? Кайсы тарапка көмүп атканын билген жокмун, алып барып ошо көмүп атышат да, местасы бар. Ошока места касып даярдашкан окшойт да, көмүп атышат бүт. А колбасный цехке ар жакка кетирген жокмун. Сомнение болбогула да буга. Ат жөнүңүз ким? Ат жөнүм Исабеков Азамат. Кимди тааныштырасыз? Бияқта карайсызбы? Бияқта күйөө баласы. Казайындынбы? Жок, бияқта карап жүргөн. Бу 223 буканын чыгымын санаганда болжолдуу түрдө ушул 80 миңден 100 миңге чейин санаганда ушул 2 миллионгочо чыгым болуптур. Андан сырткары мына күйүп кеткен чөптөр, ушул сарайдын жалпы суммасын санап көргөндө 6 миллион 7 миллионго чыгым болуптур. Азыр кошуналардын айтымы боюнча бул жердин ээси ушул уйгур улутундагы жаран экен. Бул жактан ушул биякта кошуналардын дагы үйлөрү кичине жабыркаптыр. Шланга менен тартып калдык да, тедакта насос турат азыр. Насос менен өзүбүз насосты алып келип чачып, үйдү өзү сактап калдык. Бирок үйдүн ичинен көрө атасыздар, тетин крышага көрдүңүз. Суу чачып, үйдүн потолоктор полный түшүп кетти да. Үй ичтанып калды. Ана мына жакта насос иштеп атат, тияктачы. Азыр бир аз барып көрөсүздөр. Ошо менен чачып. Кандай сезип калдыңыздар байгам? Канчада? Биздин тиякта үйүбүз бар эле, ошону жабаттык. Мына кошунам айтып калды. Үйдө өрттөнүп атат тедактан. Карсагылыбай крышадан карасак биздин үй өрттөнүп атты. Жүгүрүп келсек, атам берден чыйпылтап келатты, карап атат эле атам келсемчи, өрттөнүп атты дейт. Анан кийин эле мына жерде вагон бар болчу, тракторлор бар болчу. Тети машиналарды көрдүңүздөр да. Патрасы тиякка трактор менен сүйлөп чыктык. Өзүбүздүкүн. Анан мына шланг мотопомпабызды тап келип алып, неяк аябай суу чачтык өзүбүзчө. Анан пожарныйга рахмат 20 мүнөттө келди. Ошолор келип сактап калды да үйдү. Мулус үйдө өрттөнүп кетти бизгичи. Анан ээси кайякта экен муну? Ээсин билбейсиздер? Ээси белгисиз, уйгурда, Кытайдан келген уйгур. Булар пыртык салган да сарайгачы. Биз баягы эрежесин сактап, мындай алыс салганбыз мынакей. Ошо өзүбүз сактаган үчүн да кичине үй аман эсен калды да. Могу үйдүн ичин көрсөңүздөр, караңыздар. Могулар бүт акты, тетилер болсо тирешине кетти, кечеги суу чачат, үйдү алып калалы деп. Неметтик да. Мынакей көрдүңүздөр да. Мунулар болсо ийилип кетти. Эшикте бар эмелечи, ыстан ийилип кетти бер көздөчү. Өрттөнүп кетпеден суу чача бердиңиздер да? Ооба, мына ысык карабайсыз тетине караңызчы. Ысык. Могу көрдүңүзбү мына ортоло ийилди да. Кейип кеткен турбайбы? Мынакей могулар бүт кечеги. Могулар жарылып кетти мынакей. Бир топ чыгымга жараксыз болуп турду булар. Ооба, крышаны котош керек экен, полный эле ремонт кылып калды. Суу экен, а? Ооба, бул азыр чимитсең жарылып кетет, апасы турат. Муну акырын алып койсок ары калыбына келип калса керек. Билбейт эми, усталары билет эми. Бияк, могу үйлөрүңүзчү? Булар үйлөрдө эле суу каптады ушундо, мунулар акты, мунулардан көрөсүз, тетиден акты да. Тети уштадан. Үй жаңы эле ремонт болуп бүткөн. Жаңы үй салынган экен да бияк? Ооба, ошо ремонтуна бүткөнүнө 1 жыл болду эле да. Даже мына жагында мынакей туш-пушун кое эле келет дегенчи. Бияк былчылда эле калды экен, тедактан баягы заливка кетти, заливка коюлганда да, жана пенопласт эмес, заливканы да удай жалгап ылайыгы өтүп калды да. Анан помпа менен сактап калдык кичине. Буну көрбөйсүң эле, бул кытайлык уйгур өзүчү. Анда санда бир келет Бирөө карачы да. Ооба, мындай сарайда тедакта да көп да. Бул айткан атамчы, мунун салба пожардын эмеси болот, үстүнө чөп жыйган болбойт. Тедакта 140 гектар жери бар, ошонун чекесине чөгүн жый десе болбогон экен. Анан эми көрөсүздөр мынакей, пожарный вообще эч нерсе сактаган эмес. Мунун өрттүн ичинде ошонун охранниктер айтты. Жанагы дровилькадан чөп майдалаган дровилькадан чыкты депчи. Анан үстүнө бар пенопласт чапкан экен. Бак провод безинден да жаман кетет экен. Аргасы комнаталар жайылып бирпас өрттөнүп кетти дейт да. Өзүлөрү бирок пожар чакырып атыптыр. Ким чакырды? Биз атам чакырыптыр.